Зыйнат Жайнагүлгө кийискен көйнөгүн өзү кийет бул көйнөк депти. Зыйнаттагы Толкунбектин кийинки Зыйнатта эле бир любовницасынын кызын багат. И алда калып коет. Бул Жайнагүлдөн алып коюп, Үсөндү алып коюп атпайбы? Ошо Үсөндүн күйүтүнөн өлөт бул. Үсөндүн күйүтүнөн балам деп бул биякта куурап, өзүмдүн мамам деп ал тиякта куурап, ошону акырында корулусуна Жайнагүлдүн эстелигин тургузат. Тиги Зыйнатты тартып чоң художник болуп чыгат, скульптор болуп. Жакшы, биз кептин кызыгына кирип кетиптирбиз Бактыгүл эже. Эми ушул жерден көрүүчүлөрүбүз менен учурашуу менен баягы атайын подкастыбызды болгондо дагы азыр коомчулукта абдан кызык жаратып жаткан Чоочун киши чыгармасынын негизинде бүгүн подкаст даярдайлы деп чечтик. Бүгүн биздин баса алгачкы каарманыбыз деп тааныштыралы, анткени Рух азык каналы буга чейин сиздерге аудио китептерди гана сунуштап келген болсо, мындан кийин мына ушул каналга жүктөлгөн китептердин авторлору менен, анын жазылышы, андан сырткары китеп сүйүүчүлөр, акын жазуучулар менен биргеликте сонун бир баарлашууларды уюштуралы деп чечтик. Сиздер дагы көрүүчүлөр ошол китептеги болгон окуялар, өзүңүздүн оюңузду, пикирлериңизди, жактырууларды, билдирүүлөрдү сөзсүз калтырып туруңуздар. Биз ошондо сиздердинге таасирдүү болуп атканын, окуяларга сиздердин көз караштарды дагы биз талдап алганга бул чоң жардам болот. Эми бүгүнкү анда маекти подкастты баштай берели. Ооба, баштоонун алдында көрүүчүлөрүбүзгө айта кетели, жогоруда бекерден айткан жокпуз. Эң коомчулуктун кызыгуусун жаратып жаткан Чоочун киши чыгармасы жөнүндө сүйлөшөбүз дедик да. Демек, бүгүнкү подкастта көрүүчүлөрүбүз көп суроолоруна жооп алат да. Анткени биздин каналга китеп жүктөлдү, андан сырткары китеп басмадан чыгып дагы окугандар окуя кандай уланат? Андан ары эмне болду? Уландысын чыгарбайсыңарбы? Бул эмненин негизинде жазылган? Бул каарман автордун өзүнүн баягы жашоосунан алынганбы деген айтор билдирүүлөр көп да. Демек, мына ошол суроолордун бардыгына бүгүн жооп алабыз. Ал эми кимден жооп алабыз деген суроо болуп турса, албетте Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Зуура Сооронбаеванын шакирти, сиңдиси, сырдашы, дал ушул Чоочун киши чыгармасын улантып жазган акын жана жазуучу эжекебиз Бактыгүл Сейитбекова. Куш келдиңиз. Жогоруда мына жакшы сөзүбүз нукта уланып жаткан, эми бир сыйра ортодон чыга калып кыстырма кылып тааныштырып коелу дедик. Улантып кете берели. Ушул Чоочун кишидин Зуура Сооронбаеванын чыгармасынан баштайлы, андан кийин ана сиздикине келип туруп ошол жактан сюжеттик линияны, каармандарды, прототиптерди жана башка нерселердин баардыгын бүгүн ачык эл журтка айтып береличи. Зуура Сооронбаева менен өзүңүз канчанчы жылдардан бери мамилелеш болдуңуз? Чоочун киши жаңылбасам 88-жылы жарыкка чыкса керек, алгачкы басылышы. Ошондойго. Жылын так билбейт экенмин. Эми мен Зуура эжени тааныганым Кыргызстанда адабиятка кызыккан адамдардын баары эле тааныйт да Зуура эжени. Мен Зуура эжени мектепте таанычмын. Мектепте сыртынан таанычмын. Чыгармалары аркылуу таанышкам. Ушунчалык кызыгып, мен эле эмес, Кыргызстандын адабиятка кызыккандардын баардыгы эле Астрагүлдүн окушуп, Жетимдерди окуп, романын, ошондой китептерин окуганда, ошол эжени мектепте окуп жүргөндө эле ушу китептерин абдан кызыгып окучумун. Анан эми абдан суктанчымын. Анда жазуучу болом деген деле ой дагы жок. Анан өзүм адабият сабагын аябай жакшы көрчүмүн. Биринчи мугалимим 1-класстан 3-класска чейин мени атам окуткан. Биринчи мугалимим өзүмдүн атам Сейитбеков Үркүн болчу. Анан мен ушу адабиятка кызыкканымы байкап калса керек. Зуура эженин китебине кызыкканымды байкап калып, атам Зуура эженин китептерин чыкканын сатып келип берип турчу. Анан андан кийин мектептеги күндөр өттү, студенттик күндөр болду. Мен үчүн Зуура эже бир кол жеткис бийиктик болчу. Эми өзүң окуучу болуп жүрсөң, айылда чоңойсоң, ал борбордогу чоң жазуучу менен каяктан таанышам деп ойлойсуң. Тагдыр экен. Кудайга миң мертебе ыраазычылык айтам. Ушундай жакындан таанышып,
кийин Борборго келип чыгармачылыкка аралашкандан кийин таанышып калдык. Жакын болуп кеттик эже экөөбүз. Анан ушундай бир анда мен ыр жазчумун, кара сөздү деле көп сөз жазчу эмесмин. Анан чыгармачылык байланыштан эле жакындашып кеттик экөөбүз. Андан кийин ушул эже экөөбүз бир жолу отуруп сүйлөшүп калганда айтты: сен бакы жакшы жазат экенсиң, мага жакты. Мен бир чыгармам бар эле, ушуну жазып бербейсиңби деп. Анан эмне деген чыгарма десем, мен жөнүндө деди. Анан ошо анда айтып бериңиз эже деп мен кызыктым. Анан өзүнүн ошо сүйүүсү жөнүндө айтып берди. Өзүнүн башынан өткөргөн сүйүүн айтып берди. Ушунчалык кызыктуу экен, кейиштүү экен. Эже болгону турмушта 2 ай гана жашап бир жолдошу менен. Бул дагы кандай өкүнүчтүү. Жап-жаш таптынакай супсулуу эже. Мына өмүр өткөнчө 48 размер кийип, зыңкыйып гана ушундай бир өзү адамдык сапаттары да укмуш эле эженин. Анан ошол бир адамды жакшы көргөн экен. Эжени да ал киши жакшы көргөн экен. Анан ошону баштан аяк айтып берип, ырларын ошол төлөгөн аттуу адам экен, ошонун ырларын бүт берди, эжеге арнаган ырларын. Анан мен аны Зууранын махабаты деп эле жаздым. Ачык эле жаз деди. Ачык эле жаз. Мен деген уже кем элиме келдим, эл билсин. Мен өмүр бою ушу бир адамды гана жакшы көрүп жашадым. Эч кандай эме болгон жок, турмушка чыккан жокмун деп. Анан ошондон кийин мен жаздым. Абир соту деген китебиме чыкты, Зууранын махабаты деп. Бул жөнүндө кийин жазып да чыгышты газетага. Ал менден уруксат сурап жарыялашты. Анан эже өзү да окуду. Өзү окуду, өзү андан кийин да көп жылдан кийин өттү. Анан ошону чыгарманы жактырып калган экен да. Сен менин оюмдагыдай жазыптырсың деди. Анан андайын ого бетер тыгыз байланышта болуп калдык. Анан күндөрдүн биринде ошо мен эме редко келчүмүн да, Москвада иштечүмүн ал убакта. Анан келгенде жолукчумун эжеге. Анан ошондо бир жолу үйүнө чакырды эже. Эже мыкты жазуучу эле эмес, кыргыздын салтын наркын сактаган мыкты айым болчу. Эжедей болуп эле салтты, кыргыздын наркын сактагандар тилекке каршы азайып баратпайбы? Ошо барганда Кызыл Аскерде квартирасы бар болчу. Ошол жерге чакырып, анан сөзсүз түрдө эт салып койчу. Качан келсең дагы ошо эти асылуу, мен келгенде уже эт кайнап аткан болот. Анан эженин наны бир укмуш өзгөчө болчу. Өзүм жасадым нан деп бир укмуш былкылдаган, бийиктиги карыш келген бир даамы бир сонун нанды койчу. Анан ушундай аялдык, таза, пакизалыгы да укмуш болчу да, ашканага дагы мыкты кожойке. Анан ошентип тамак ичип отуруп, анан жакшынакай кылып сүйлөшүп, анан ошо айтты: мен чоочун кишинин үчүнчүсүн элге тартуулашым керек эле. Ушул ден соолук болбой жүрөт акыркы күндөрү деди. Анан ушуну сен улайсың го деди. Анан мен күлүп, каяктан улайм эже, мен сиздин деңгээлдеги каяктан жазмак элем деп неме кылдым. Ошонсо деле ошол жолугушууда мага чоочун киши жөнүндө көп нерсени айтып берди да. Сен мени укпакы деп. Анан ушул мурунку биринчи, экинчидеги каармандарды, окуяларды каяктан алган. Мен ушу турмуштун кайнап турган жеринен калпып алам. Тигил жерден бир кайнаган маселени алып коштум. Бул жерде чындык бир окуяны коштум. Ушинтип отуруп эле мен керек болсо өзүмдүн турмушумдан да бар деди. Үзүндүлөр. Анан ушинтип бир мыкты чыгарма жаралган. Сен дагы үчүнчүсүн ушинтип жазышың керек деп эле мен акырындан даярдай баштады. Ушу 2 жолу келгенде ушинтип айтты. Анан үчүнчүсүн мен экөөндө тең эле болгон жокмун. Эже, мен жаза албайм, уят болом дедим. Анан үчүнчү жолу келгенде жөн эле маселени кабыргасынан коюп, менден сураган да жок. Ушуну жазасың, ушундай кыласың деп
бир аз чай кайнамдык убакытта айтып берди. А мен калганын кантип бүтүрөм, эч ал деген чоң роман да десем, калганын сенин дараметиң жетет деди. Калганын өзүң жазасың. Болгону чындык окуяларды кош, турмуштун кайнаган жеринен калпып ал деп ушинтип айтты. Анан ошол тилекке каршы акыркы көрүшүбүз экен ошол. Эже ошондо ооруп, жан башы сынып үйдө болчу. Анан мен кийинки келгенде уже эжени жолуктура алган жокмун. Билгендей эле тапшырып кеткен экен да. Эже көрсө ошо билген экен да. Анан ошо мен баш кийин буну чыгарганда дагы баягы түйшүк менен ошо Москвада болуп калдым да. Негизи башына Зур эженин аманаты деп азыраак жазгам. Ал берилбей калып бир басмага. Мен мындай эле жөнөтүп аттым да электронный почта менен. Ошо басылбай калыптыр. Болбосо мен ошол жерде кыстарып жазып кеткем. Зур эженин аманаты деп. Бул китеп мага аманат. Аманатты аткардым да. Жакшы. Азыр сиз окуяны кандай уладыңыз? Канча жыл баягы бул жүктү көтөрүп жүрүп акыры чечим чыгарып окуяны уладыңыз? Ал жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Жогоруда өзүңүз айттыңыз. Мага чоочун кишини кандай жазып калганы, кайсы каармандар кайдан алынган образдар айтып берген деп. Ушул айтып берүүнү биз сизден суранат элек. Анткени күткөн көрүүчүлөр дагы көп да. Чын эле эмнеден улам бул идея келди болду экен авторго? Кайсы окуя кайдан? Анткени суроолор дагы көп көрүүчүлөрдөн. Бул образ автор өзүн жазганго же булго деп мындай өздөрүнүн ой жорумунда салыштырыпчы? Эми бул жерде эженин негизги бул суроону мен да бергем эжеге. Бергенде эже айтты да, эң эле мени бул жерден эң түйшөлткөн нерсе, мен ошону өзүмдүн китебимде уладым. Эне менен баланын мамилеси. Эне менен баланын мамилеси, жана кыргызда сөз бар го. Тапкан бала тапкандык эмес, бала баккандыкы. Ушул жагын ушул жагына басым жасаганда эже, бул жерде бала өзүң төрөбөсөң дагы баккан бала кандай ысык болот. Ошо баккан балага өзүнүн ата энеси эмес экенин билгенде кандай сокку болот. Эне ошо Жайнагүл өзүнүн баласы болбосо дагы үсөндү баласына эгиз кылып эмизип багып атпайбы. Анан ошол баланы кийин алып койгондо Зыйнатка кайнатасынын сөзүн эки кылбай бергенде жүрөгү ооруга чалдыгып атат. Жүрөк ооруга чалдыгып, жүрөгүн баласын бергенде Зыйнат жүрөгүн жулуп кеткендей болуп атат. Ошол баласы үчүн жолдошун бөлүшкөн, Зыйнатка дагы баласы үчүн сүйлөшүп, баласы үчүн ошого менен жакшы мамилеге келип, ушундай бир адамдын бийик сапатын ачып берген. Эненин аябай ыйыктыгын, бала үчүн баарына даяр экендигин ачып берген. Ушул эне менен баккан бала кандай ысык болорун бул жерде аябай көрсөткөн да. Ушундай ушул жагын айтып көрсөткөн. Анан тарбиялык маанисин дагы өтө чоң. Бул жерде сүйүү, таза сүйүү, кайны кайнтаны сыйлаган келиндин образы, бүт эле жакын адамдардыкы деген. Жакын адамдардын образы Жашоодо болгон бар адам. Ушулардын өзү турмуштун кайнаган жеринен калпып алдым деген да. Анан кайсы бир жерлерде мен өзүмдө тагдырым бар деген. Мисалы кимде болушу мүмкүн? Эми мен аны такып сураган жокмун. Билген күндө да айтпайт болчумун азыр. Анан ушунчалык Билесиз го, айтпай атасыз го. Бирок тиги аманат катары айткан турбайбы? Чыгарманы ачып бере бер, мындан ары жайылтсын деп. Бул деле махабаты жөнүндө жашырбай ачык айтууга эже даяр болгон экен. Демек, балким чыгарма жок, аны мен сураган эмесмин чынында. Бирок кийин кээ бир жерлеринен болголодум, бирок эми билбейм, аны ачык укпагандан кийин айта албайм. Калпычогум келбейт. Ушу эми Толкунбектин ушу каармандын образы, ролу чыгармадагы
Анан кийин жашоо менен байланышы, алар тууралуу маалыматтар барбы? Анткени ал жакта башкы бир топ сюжеттик линияда жалаң Толкунбек сүйрөп баратпайбы көп нерсени, окуяны? Эми ошол Толкунбекти деле эже айткан, мен жашоодон алдым деп. Анан кийин Толкунбектин андан наркы деле немесин улантып атпаймынбы мен, окуясынчы, жашоосун. Анан Толкунбектин образын да мындай бердим деген да эже. Кыргыздын эркектеринин образы. Эми кыргызда сөз бар го, кыргыз байза катын алат, өзбек байза тамса алат деген. Анан ошону көтөрө билген, көтөргөн, көтөрө билиш керек деп кыргыз аялдарынын образын көтөрө билиш керек деп. Эми бул эмеде мен уладым, кыргыз кыздарын чыдаш керек жашоого деп. Чыдап көтөрүш керек ошондойду деп. Жайнагүл кандай чыдайт? Жолдошу шаарда, өзү болсо 8 бала менен, 3 бала менен кайне кайнтасынын үйүндө, өзү врач, жумушундагы иштейт. Эртеден кечке кайра кайне карган кайне кайнтасын карайт, кайра багын гүлдөтөт. Гүлзар үйүнүн ичи таза, коросу гүлдөп турат. Ошо жолдошу алыста жүрсө дагы, жолдошунун жогун билгизбей, жолдошун баягы айтылат го, жакшы аял жаман эркекти мыкты кылат деп. Ошо жолдошун көтөрмөлөп, жолдошунун иши алга жүрүш үчүн баарына башын байлап, айылда жүрөт. Анан ошон кыргыз келиндеринин чыдамкайлык образы. Бирок бул аша чаап кеткендик болбойбу? Мындай айтканда аягында өзү ооруга кабылып атат. Мындай жалаң гана жакшы образда болуп, мындай өзү ырахаттанып жашабай калды да. Мисалы, кайын журтунун көңүлүн алайын деди, жолдошунун көңүлүн алайын деди, мал жанын карады, өзүңүз айткандай алыста болгонуна карабай. Ошол кыргыз келини мындай болбош керек деген эмеде бир жакшы образда жүрүп, өзүн унутуп калып, акыр аягы ооруга алып келип атпайбы? Эми ошол жагы да сабак да. Ошол жагы да сабак. Мен Жайнагүлдөй болбоюн дейт да. Ал эжиде эчтеке эмес, меникин окуган киши ыйлайт. Баары эле ыйладык деп айтышты. Менде Жайнагүл өлүп калып атат. Жайнагүл өлөт. Ошо баланын күйүтүнөн Үсөндү зыйнатка берип коюп ооруга чалдыгат. Үсөн дагы Асанга караганда баары бир баягы творческий, кыйын художница аялдын баласы да. Эниге өтө жакын болуп, Сезимтал болуп. сезимтал. Жайнагүлгө баарынан жакын болуп, өзүмдүн мамам деп кетсе дагы унутпай, ушундай өзүмдүн мамам деп ал жерде куурайт бала жөнү эле. Бир жакта Жайнагүл кыйналат. Ошонун айынан жүрөк оорулуу болот. Эми бизде көп да. Андай окуя бизде аябай көп жашоодо. Ал эчтеке эмес, андан жаман болуп кор болгон кыргыз кыздары бар да. Ошого сабак, ал жагы да тарбиялык мааниси бар. Ал жерде Жайнагүл 3-4 образды айгинелеп берет. Ошондой дагы болбош керек деген дагы жагы бар. Ошондой эми бул китепти талдап окуган киши аябай эле көп нерсени түшүнөт. Ал бул менин китебимде, мен уландысында Жайнагүлдө андан да кыргыз кыздарын мен образын, баягы илгерки биздин байбиче энелерибиздин образын бердим Жайнагүл менен. Мында Толкунбекти өзү үйлөнтүп кетет. Канча жаштарга чыгып туруп каза болуп? Жаш эле каза болуп атат. Балдары үйлөнбөй калып атат да. Кызы турмушка чыкпай, баласы үйлөнбөй калып атат. Жаш эле. Бул азыр чоочун киши чыгармасы чыгып, ушунча бир окурмандардын жүрөгүнөн орун тапкан да. Мындайча айтканда, эми чоочун киши кыргыз адабиятындагы, кыргыз китептериндеги эң көп сатылган чыгармалардын бири да. Анан ошончо кызыгып элдер кулак түрүп турушат. Андан кийин биз аудиосун даярдап чыгардык эле. Аны интернет эми мүмкүнчүлүк болуп, дагы көбүрөөк окурман чогулду. Анан сериал тартылып,
сериалдын аркасы менен кызыккандар андан көп болуп атат да. Анан азыр сиз Жайнагүл өлөт менин чыгармамда десеңиз бир катуу тийип атат болуш керек да. Эмне себептен өлтүрүп койгонсуз? Эми катуу тиет, баардыгы айтышты. Мен дагы бир азыраак жарыялагам Фейсбукка чыкканда мындан 4 жыл мурда. Андан ошол келгенде шолоктоп ыйладык деп комментарий жазып атышты да. Жайнагүлдү Зорыжи өлтүрөт. Менден бир суранды. Бак Жайнагүлдү өлтүрөсүң деди да. Эже кантип өлтүрөм десем, Үсөннүн күйүтүнөн өлөт. Мен жана башында айтып кетпедимби? Эне менен баланын ортосунда байланыш, баккан баланын кандай ысык экени. Баккан баланы кандай ысык экенин көрсөтүп атат. Ошол жерде баланын күйүтүнөн жүрөгү ооруга чалдыгат. Ошо Үсөндү бергенге бербейин десе, кайнатасы жанайтып аманат калтырып атат көзөтөрдө. Мен тигил жака Зыйнаттын ата энесинин бетин мындай жарык, жүзүм жарык болсун ошолордун алдында, арбактардын алдында деп анан берерин берип алып, кайнатасынын сөзүн кыйбай өзү жүрөгү ооруга чалдыгып атат. Ошондон өтүп кетет, өлөт Жайнагүл. Ошол жүрөк оорудан жакшы боло албайт. Үсөн ушул жерден гана айтып бүтүрүп койду да эже. Ушуну гана айтып берип. Үсөн дагы мамам деп мамасынын эстелигин төрүнө чегет деп. Жайнагүлдүн ушул экөөнү гана айтты да, калганын өзүң улайсың деп. Анан мен дагы ушунчалык эми турмуштан ошо эженин ушул китепти Зорыжинин деңгээлинде жазылса экен деп аябай аракет кылып, мен баккан балдар менен сүйлөшүп көрдүм. Бала баккан энелер менен сүйлөшүп көрдүм. Анан ушул мен өзүмдү коштум. Кийин келинчек алып келатканда Толкунбектин үйүнө алып келет да, үйлөнгөндө Үсөн. Ошондо Асан менен Үсөн бир күн үйлөнөт дагы, бир алып келет колуктуларын, бирок үйгө кайрылбай туруп Жайнагүлдүн мүрзөсүнө барышат. Ошондо Жайнагүлдүн мүрзөсүнө барып, эки алып келаткан эки колуктусуна гүл койдуруп мүрзөгө, анан үйүнө алып келдирем мен. Ошо эне баккан баланын ысыктыгын, баккан баланы кээ бирлер айтат го, багып алган аны дешипчи. Ошол баккан бала кандай ысык болот? Багылган бала кандай энеге? Энеси дейм, ал уже башка энени билбейт. Ошол экөөнүн ортосундагы да мамилени көрсөткөнгө аракет кылдым. Жакшы, абдан жакшы мындай ой. Анткени биздин ошо ата энелерибиздин убагында жанагы бири-биринин балдарын багып алуу, чоң ата улуусун багып алыш керек деген түшүнүктөр азыр мындай алып караганда биздин айылына, менин айылына чөйрөмдө андайлар өтө көп дагы. Анан кийин бир тарбиянын толуктугу эмес, жанагындай сиз айтканда маселелердин аркасында бир көп келишпеген бир кемтиктер байкалып жүрөт да. Чыгарманын негизги жана подтексти көрсө, тик сатып кетүүдө эмес, Жубай менен Толкунбек менен Жайнанын же берки ким эле? Зыйнаттын ортосундагы мамиле эмес, багып алган бала. Жакшы, анан өзүңүз жогоруда айттыңыз, мага Жайнанын дүйнөдөн өтөрүн бакма бала менен эненин ортосундагы мамиленин чагылдырылышы керек экенин гана айтты депчи, ушул жерине чейин эле деп. Бирок ага чейинки өзү жазган чыгармада илинчек таштап атат да, чыгарманын кийинки уланышына. Мында Айгеримдин Толкунбекке окшош болуп калган жеринен. Демек, ошол деле ошонун негизинде окуяны улап кеттиңиз да. Ошол жерден ошолунун ар жагын айтпай койду да. Айгеримдин Толкунбекке улап окшош болуп, чыпалагына чейин, манжасына чейин окшош болгон. Анан ал жагын өзүң улайсың деди. Анан буга ойлонушка туура келди. Анан мен өзүм миграцияда жүргөндөн кийин анан көп нерсе таасир берди. Көп окуялар болот экен. Анан действительно эже айткандай ошо 4 жыл жаздым мен муну. Ар бир окуяга каарман издеп, ошонун окуясын угуп жүрүп, эженин деңгээлинде китеп болсун деп 4 жыл жаздым. Ошондо Айгеримдин апасына үйлөнөт Жайнагүл өлгөндөн кийин. Бул жашоо бумеранг, ошол жагын мага аябай кыйынга турду жазыш. Анан жашоо бумеранг, анан бул жибек деген оштун оокатынан кыз, жибек чүрөк деген эжесиңди апасы оорукчал,
экөө тең жетим кыз, турмушу оор. Анан миграцияга Казакстанга келишип, анан Толкунбек Казакстанда иштеп жүргөндө, баягы жашап жүргөндө Зыйнат менен тааныш болуп калып, анан Толкунбек деле Зыйнатты сүйүп күйүп эле кеткен эмес да. Айлакер аялдын торуна түшүп кеткен. Анан ошол жагы да сабак болуш керек биздин кыргыз жигиттеринечи. Ошентип ошондой айлакер аялдын айынан кеткенди да туура түшүнүш керек деген. Эми мунун тарбиялык мааниси көп да. Анан ошондо Зыйнатка кээде капа болуп, алмысынбай, ошентип иштеп жүрүп, бул Жибек менен таанышып калат да, Айгеримдин апасы менен. Анан таанышып калып, ошондон Айгерим төрөлүп, анан багайын десе өзү Казакстанда жүрөт сиңдиси экөө. Акчалары жок бала бакканга, сиңдиси оорукчал. Ошонун операциясын иштеп жүргөн болот, врачка көрсөтүш үчүн. Анан айласы жок, Зыйнаттын ишине ташташат. Андан кийин бул абдан жакшы кыз болот, Жибек Жайнагүлдөй. Кийин Жайнагүл менен таанышып, Толкунбек үйлөнбөйм, кереги жок дегенине карабай, Жибекти Жайнагүл алып берет. Кийин Айгеримди алып коюшат. Алып коет. Демек үйлөнгөнгө чейин эле, мындай официалдуу түрдө үйлөнгөнгө чейин эле Айгерим төрөлүп атат. Төрөлүп атат. Андан кийин Жайнагүл өтөт. Андан кийин толтура окуя. Ошончу могу китеп да. Толтура окуя андан кийин да ошо. Андан кийин Айгерим кетет эмеге. Бирок баары бир кийин Зыйнатты алып келип, жуунтуп, карап, бул жерде Зыйнаттын карылыгы берилет, Толкунбектин карылыгы. Ушундай тагдыр күткөндө кандай карылык күтөт деген, Анан кечирип коюңуз. Кадырлуу карлык, ошондо да. Ооба, чоочун киши деп, ооба чыгарманын баягы аталышы дагы бекеринен алынган эмес деп ойлойм да. Өз жакынына, өз балдарына чоочун болуп калып атпайбы? Мен кичинекей кезимде бир 9-классында окусам керек бул китептин биринчисинчи. Анан апам китептин кызыгына кирип мектептен келериң менен китепти алып окуп баштайсың да, анан урушуп, сен иш кылбай калдың деп акыры тиги китепти катып коюп ушундай окуялар болгон эле да. Бирок мен окуган китепте жана Толкунбек Казакстандан келгенде эле балдары тааныбай чоочун киши келди деп чуркап үйгө келген жерден бүтөт эле да. Демек Зора эже айттı эле, андан кийинкисин окуучулар сурап атып улантып кетиптирби, негизи чыгарма ушул жерден эле бүткөн бекен? Маанилик жактан ошондой болуп калат эже. Чоочун киши чыгып, анан чыгарма ошол жерден идеялык жактан мындай чыгарма бүткөн сыяктуу да, сыртта чоочун киши келди деген. Анан ар жагы уланып кеткени, кайра жаңы мындай талап кылууну сурап турат да. Муну айткан эже. Мен берген бул суроону эжеге. Эже, ушинтип апасызды бирөө чакырып жатат деп, анан ким десе, бир чоочун киши чакырып атат деп, аса мен сен чуркап келет го. Анан ошол жерден бүткөндөй балдарына өзүнүн атасы чоочун болуп калганы менен бүтүп атпайбы? А мен да суроо бергем, эже, ошо уландынын кереги барбы? Китеп башты бүткөндөй эле болуптур бул жерден. Десем, жок, окурмандар сурап атат. Окурмандардын талабы менен жазыш керек болуп атат. Менден көп сурашты. Аябай көп сурашты. Жазганга акыбал жок, азыр ден соолук болбой атат деп ошо эме кылды да. Эмне мен бир гана нерсеге түшүнбөйм, эмнеге мени тандады бул китеп үчүн. Анан кийин бир суроо бердим да, экинчи жолу жолукканда, эже, мен эле жаз дейсиз, ушу мен жаза алат бекенмин, уят болбоймбу окурмандарга? Эмнеге мени ушинтип эле мени тандадыңыз? Именно ушу кара сөзгө тандап атасыз, мени жазасыз деп. Башка деле жаза тургандар бар го деди. Өзү айтты, менден көп сурап атышат деди. Дегенде айтты, да баары бир мен түшүнө алган жокмун да. Сен менин Кавказ кайрыктары деген китебим бар. Ошону окуган эже. Ошол жерде Кавказ кайрыктары деп мен тетиги Абхазиянын Пицунда, Гагра деген всемирный курорттор бар. Ошол жакта болгом. Ошол жактын легендаларын жазгам да. Ошондо эже де ошол жакта болуптур. Анан мен да ошол жакта болгом, сайыз убагында мен да жиберген, бирок мен ушул жердегилердин бирине кызыкпай, бирин деле жазбай эс алып эле басып бериптирмин. Сен болсо ошолордун баарын жазып келиптирсиң. Мага ушул чыгармаларың аябай жакты деп эле койду. А бирок именно эмнеге ушу кара сөздү мага неме кылат, мен баары бир түшүнө алган жокмун да. Анан жаза албайм дегенде,
катуураак айтып койду. Катуураак сүйлөп койгон сөзү бар болчу. Катуураак айтканда мен унчукпай отуруп калчумун. Эми баары устатаң да жазасың деп койду да. Сен керек болсо менден кыйын жазасың. Убагы келгенде романдарды жазасың. Азыр ыр жазып атпайсыңбы? Баары бир сен кара сөзгө ойсуң деди. Эми көргөндөй айтыптыр. Анан качан жазайын деп чечтиңиз? Бул жүктү, бул жоопкерчиликти канча убакыт көтөрүп жүрүп анан кириштиңиз? Мен аябай ойлондум мында. Бул аябай мен үчүн оор болду. Аманат биринчиден. Аткарбай коюшка болбойт аманат. Экинчиден ар кандай ой келди. Анан бир жазуучуларга кеңештим, бир эки жазуучуларга. Мен ушинтип аманат калтырды эже. Мен жазсамбы десем, бирөккө айтты, туура эмес болуп калат жазсаң. Эжени көзү өтүп кетсе, урдагандай болуп калбайсыңбы? Мүмкүн сага эженин даяр немесин тапшырып кеткендир дегендей да сөздөр болду да. Аны аябай кызыктай болдум. Анан Зур эже дагы баягы алысты көргөн эже небересине дайындаганда, эженин Жанат деген небереси бар. Бактыгүл, мен бүт автордук праваны Жанатка өткөрүп атам деген. Эже билиптир эми, ошо ойлосомчу. Ошондо акыркы жолу эже көз жолукканда ошентип айтты: "Мен бүттүк автордук праваны Жанатка өткөрүп атам. Сен эч чоочулабай жаз" деди да. Сен билем, сен мен кийин жазганда мен болуп каламбы, болбой каламбы, сен эметишиң мүмкүн, ойлонушуң мүмкүн. Сен мына бүт Жанат чечет, Жанат менен жолугуп сүйлөшөсүң деди. Анан мен китепти чыгарарда Жанат менен сүйлөштүм. Жанат, мен аманатты аткардым. Мына басманын алдында турат. Ага чейин да жолугуп бир сүйлөшкөм, жазып атам деп. Эже болсо ушинтип айтты эле десем, эже ага да айтыптыр. Баласына да айткан экен. Анан кандай кылайын дедим. Кааласаң экөөбүз чыгарып китепти бөлүп алалык. Сен кандай айтсаң мен макулмун дедим. Десем, эженин небереси да мыкты бала. Ошол бала карап атты эже ооруп атканда. Небереси. Эже баса албай калды да. Небереси Жанат эркек бала. Чыгармада кыз. Ой, Жанат деп атам мен. Чыгармадагы Жанат, Нават бүт неберелеринин аттары бар. Көбү ошондой экен, э? Зинаттагы бар. Салават. Ошондо өзүнүн уулунун аты бир баласы бар, э? Бир жалгыз баласы бар. Аты ким? Мен азыр атын унутуп атам баласын. Берки Небереси Салават. Салаватка таштадым деди. Жанат, Нават деген кыздары бар. Зинат деген дагы. Зинат деген да небереси бар. Зинат деген да бар болуш керек. Анан эми Салават экөөбүз жолугуп сүйлөшкөндө Салаватка да айтып, бир эже эч чоочулабай жакшынакай алып чыгарып бериңиз. Мен эч тиешем жок деди. Жазган сизсиз, өзүңүз чыгарыңыз, өзүңүз сатыңыз, өзүңүз ээсиз. Апам мага айткан. Биздин сөзүбүздү деле укчу да. Биз барганда үйдө болчу. Анан мен билем да эже деп ошентти. Анан мен ошондой эми басмага бердим. Ошондой неберелери бар. Эженин өзүнүн бир эле эркек уулу бар. Анан келин алганын да айтып берген. Келинин көзү өтүп кеткен. Өкүнүчтүү. Жашы эле өтүп кетиптир. Бирок неберелери бүт апа дейт экен. Өзү караган. Өзү караган, баары апа деп ушунчалык жакшы көрүшөт экен, жакшынакай неберелери бар экен. Баласын деле 5-6 жолу көрдүм. Баласы деле ушу менден бир аз кичи окшойт. Анан кийин ошо келинин жөнүндө да бир жакшы эскертүү айтып берген да. Баласы ошо сүйлөшүп жүргөн экен, ошо өтүп кеткен келини менен. Анан эже да айтып атпайм, жана салтын аркты бекем карамаган ушундай бир нускалуу эже болчу да. Анан ошо алып келгенде каршы болуптур да эже. Анан каршы болуп, өзүм болсо кызым жок дейт, жалгыз баланы. Мындай эми кээ бир жактарын жактырбаса керек го. Анан бир жакшы жуулук алып сандыкка салып жүрчүмүн дейт. Эже өзү мындай жакшынакай кийинип, жакшынакай буюмду колдонгонду жакшы көрчү. Эженин идиш аяк жууганы да башкача болчу. Тарбиясын көбүрөөк алганга үйрөндүм. Анан эми азыркы эми Аллахка жаш болчумун да. Анан жакшы жоолукту алып бекитип койгом дейт. Жакшы тилек менен дейт. Анан
ага аны албайсың деп эле каршы болуп жүргөм дейт, сүйлөшкөндө болуп анан эле бир күн эле жетелеп келип калыптыр дейт. Мама мен үйлөндүм, мына келиңизди алып келдим деп эле. Жиним келип дейт, карасам баягы сүйлөшкөн кызы дейт. Анан мындай бир эле арзан жоолук турган дейт, ак жоолук дейт. Ошону апарып салып эле тиги бекиткен жоолугуму албай эле. Эмне кылайын, балам алып келгенден кийин дейт. Башына салып эле, жоолукту башына саларды эле, мама деп кучактап эле, мойну менен кучактап, кыз ыйлап жиберди дейт. Ошондо аябай боюм бүт ээрди дейт. Мындай мойну менен бекем кучактап ыйлап жибергенде мама деп ушинтип айтты дейт. Анан ушинтканда эле аябай эме болуп кеттим дейт. Эридим дейт да. Эрип кетип эле анан кийин шарт жоолугумду кайра алып артка барып туруп бекиткен жоолугумду алып чыгып салдым дейт. Ушул келин өмүрүм өткөнчө өйдө караган жок дейт. Анан баланы да төрөп берди, кызды да төрөп берди дейт. Ушул меники ай деп кээ бир келиндер бар го, чуңанысты неберелер анткен жок дейт. Ошо мага ушунча баланы подарка кылды келиним деп айтчу. Жалгыз уулдан ошондо бир топ неберелер жанагынтип мындай канат бутак жайылып кеңейгени билинип турбайбы? Анан дагы бир жери жанагы мисалы азыр окурмандар, көрөрмандардын көбү жашоодо чын болгонбу деген суроолор көп кызыктырат эмеспи? Анан жана аттары өзүнүн неберелерине коюлганы бул да өзүнчө Чыгармадан жакын кийин нерсе коюп да. атат да неберелерине, же тескерисинче неберелердин атынан алып чыгармага киргизип атабы? Ошондо неберелеринин атынан алып киргизилип атабы, ошондой го. Мен точно аныгын билбейт экенмин. Мага аны неберелеримдин аттары ушундай деп деле айткан эмес. Кийин баягы неберелер үйгө кирип чыгып жүргөндө эченин кайрылганын угуп атпаймынбы? Анан эже бул китептеги аттарды бүт эле бияка койгон турбайсыз десем, ооба деп күлгөн да. Бүт эле неберелериңиздин аты турбайбы китептеги каармандар деп. Жана сиз айткандай Толкунбекте болгон эркектер көп, жайнадай болуп ошентип келин катары коомдо кыйналып калган айымдар көп, Зыйнаттын образындагы айымдар көп. Анан бул чыгармадагы өзгөчө бир сюжеттеги окуя жанагы ошол баланы алып барып өзүнө тыштаганы да. Жашоодо мына ушундай окуялар болду экен деген суроо да. Жашоодо болот экен. Ошо эженин жаз дегенден кийин мен абдан сүңгүп кирип, өзүм деле карабадымбы ошондой каармандарды. Эми мен бул жерде эч кимди күнөөлөбөйм чыгармадачы. Себеби дегенде мен жашоодо көрдүм ошолорду. Эже аябай түшүндүрдү. Жайнагүлдөй болуп, барган жеринден бакыттап, ордуна чыгып калайын деген келиндер көп бизде. Зыйнат дагы өзүнүн бактысы үчүн күрөшкөн. Ооба да. Өзүн сүйүүсү үчүн күрөшүп атат. Бала кезден жакшы көргөн экен. Өзүнүн бактысы үчүн күрөшкөн. Толкунбекти деле күнөөлөбөйм. Толкунбек жөн эле аңкосунан барып түшүп атпайбы? Ал Зыйнатты сүйүп күйүп жолдон чыгарган жок да. Жага бир нерсе убада кылган жок. Үйлөнөм мен кокуй күн андай мындай деп. Анан Бул жерде Толкунбек кичине чечкинсизирээк болуп атат. Алданып калган, илинип калган дегендейчи кайрмакка. Бирок анын дагы артында баягы тарбиядан дагы көз каранды нерсе жаткандай сезем да мен жеке. Мисалы анткени Толкунбектин ата энеси көп балалуу болуп, бирок бирөөсү дагы жашабай калды да. Анан Толкунбекти мындай бир көзүнө карап, эркелетип, өстүргөн болуш керек деп өзүмчө мындай бир жыйынтык чыгарам да. Кичинекей кезинен чечкиндүүлүккө эмес, мындай көбүрөөк эркелетип өстүрүп калды да. Жалгыз бала болгон үчүн көзүнө карап, Азыр жанагы эми бизде мындай болуп калды да, бир чыгарма, анан чыгарманын киносун тартат го. Киносун тартканда бир актёрду алып келет. Анан ошол мүнөзүн актер чагылдырып берип, анан ошол каармандын элесин жүргөн турганын бир кинодогу актердун аткаруусунда элестетип калабыз го негизи чыгармадагы каармандарды. Анан сериал тартылбадыбы? Сериалдан жана Толкунбектин ролун аткарганда биз ошону мисалы чыгарманы окуп атсаң ошол Толкунбекти элестетип окуйсуң да, баскан турганын. Сериалдагы Толкунбек акылдуу, сүйлөгөн орду менен, жумушта ийгилиги бар адам болуп атат да, мындайчы. Азыркы заманга алып келишкенге аракет кылды да сериалда. Чыгармада мындай мүнөздөмө бергенде
Толкунбектин образы кандай адам ал? Чынында кандай адам? Бирок таланттуу бала катары, мектепте эми жакшы окуган, өнөрлүү бала катары сүрөттөлөт. Ошон үчүн дагы Жайнагүлдүн көзүнө түшүп атат да ал. Бирок кайра жанагы мындай азгырылып кеткен учурларда жанагы эже айткандай аңкоолугунун айынан көп ойлонулбаган иштерди кылып койгону болуп атпайбы анын? Эми да Толкунбек оң образ да. Толкунбек мыкты строитель. Мыкты строитель, ошон үчүн да Казакстанда бар иштеп, Кыргызстанда дагы ийгиликтүү иштеген. Толкунбек окуусун бүткөн, ийгиликтүү аяктаган жогорку окуу жайын. Жакшынакай келбеттүү Кыргыздын мыкты мырзасынын бири. Ошон үчүн өзүң айткандай Жайнагүлдүн көзүнө илинип атат. Ошон үчүн Зыйнат сүйүп атат. Анан жанагындай эркелик жагы бар. Анан эми кандай десем, бизде турмушта аябай көп кездешет. Мен көзүм менен эле көрдүм. Кээде биздин мырзалар кичине капа болгондо барып, көңүл ачып, ушундай, ушу менен өзүн утешать этем дейт да. Ошентем деп эле бул жана Жибекке чалдыгат. Тигил жактан Жайнаны унута албай, Жайнагүлдү унута албай, бул жактан Зыйнат менен жашаганга чыдабай, сүйбөгөн аял менен. Анан ошонун экөөнүн ортосунда кыйналып туруп, бул Айгеримдин жарка келишине душар болуп атат. Ал экинчиден, биринчиден митам эмес, аңкоолук. Баягы кыргызда сөз бар го, акылың бар, эсиң жок деген. Акылдуу жигит, бирок эми бала чактан жанагындай чогуу-чоңойушса, жамандык ойлогон эмес. Кайра чакырып атса, барып туруп ушундай окуяга душар болуп атат. Бизде көп да, бул жерде Толкунбек оң эле образда, просто ак бейил жигит, акылдуу жигит, бир аз эрке өскөн. Эми өтө деле эрке эмес, өтө эрке балдар андай болбойт да. Кандай болгоңунде да атасын апасын сыйлап, келинчегин жанына, ушакларын жанына коюп, баары бир айылга барып, ушинтип туруп атпайбы. Анан оң эле образда. Анан Зыйнатта дагы баягы мынтип ойлойм да, кичине кыйналып чоңойду да. Атасы өтүп кетти, апасы ооруду, бир туугандарын чоңойту дегендейчи. Анан бул эми азыркы тил менен айтканда психологияда баары бир аял затына мээрим керек. Атанын да, бардык балага атанын дагы эненин дагы мээрими. Анан бир тууган таянайын десе, бир тууган байкеси дагы мындай бир оң жолдо болбой калды да. Анан бир эркектин камкордугуна муктаж болуппу, жакшы сөзүнө муктаж болуппу. Анан ошондой бир мээримди, ошондой бир жылуулукту Толкунбектен көргөн үчүн бир болгон сүйүүсүн ошол жигитке арнап калдыбы деген. Бул жагындагы аябай эже экөөбүз талкуулаганбыз. Мен эмне үчүн ушинтет деп. Бирок мен эже аябай түшүндүрүп кетти ошол жеринче. Кыргызда кара талашат деп коет. Кыргызда ушундай бир сөз бар, төл сөз кыргыздын кара талашат. Мындай жалпак тил менен айтканда караан талашып, караан издеп, кара бир жөлөк боло турган киши издеп калат. Зыйнат өз киндигин өзү кескен кыз да. Жанагындай оор күндөрдү өткөрүп бийиктикке жетип атат. Анан мыкты таланттуу художница болуп атат. Бир тууган иниси ичет, билесиңер, терде окуганда. Анан жолдошу болсо өзүнүн оюндагыдай болбойт, жолдошу мыкты жигит болот, күн болот. Бирок Зыйнат сүйүп, жакшы көрүп турмушка чыккан жок ага. Ошон үчүн дагы анан Толкунбекти бала кезинен жакшы көргөнү жигити. Анан жанантип турмуштун жалаң эле жүгүн тартып келаткан кыз. Аял киши да ал, айым да. Айымга жакшы сөз керек, мээрим керек, бирөө эркелетип туруш керек. Анан бул дагы ошо айым ошондой сөздү эңсеген, ошондой немени издеген, ошо кара талашкан. Ошентип, ошондой акыбалда турганда Толкунбекке жолугуп атат да. Бул да турмуштан кайнаган жеринен мен өзүм башыман да өттү бир кезде. Мен эки эркектин ортосундамын. Атам 8 класста өтүп кетип атат. Агам
жылкы мен 63, ийиним 65, экөөнүн ортосундамын. Анан эми турмушта ар кандай трагедия болот экен. 2009 апам өтүп кетти. Апам өтүп кетип атат. Апаман өткөндөн ровно апам 24 мартта өтсө, андан кийинки жылы эле 30 майда агам өтүп кетип атат. Жана агам 48 жашында, жана манас аламын көтөрө албай. Андан кийинки жылы эле эним өтүп кетип атпайбы? Экөө тең 48 жашында. Агам, иним 2 жылда экөө өтүп кетти. Апам 3 жылда катарынан. Ошондо мен баягы эки эркектин ортосунда жүрүп, үйүмдү карачу агам, кайка барбайын ташып жүрчү. Мен Москвадан келатканда Токтогулдан келип, бийиктен аэропорттон тосуп алып кетчү. Ошондо действительно кара издеген күндөр болот экен. Мен кээде баягы күйүткө эметип кайсалап үнтү издечимин. Каранын издеп калат да ошентип. Ошондой тушта жолукканго деп ойлойм Зинатты мен. Ошон үчүн мен жана башында айтып кетпедимби, мен Зинатты да күнөөлөбөйм деп. Анан мен Зинатты бактылуу кылып бүтүрдүм да. Күн болот менен жолугуп кайра элдешип экөө жашайт. Бул китепте. Күн болот экөө элдешет. Бирок баягы көрөрмандар капа болот го, эмне үчүн Жайнагүл өлүп калат дагы Зыйнат бактылуу болот деп. Эми турмушта ошондой да. Турмушта ошондой. Бирок Жайнагүл капысынан өлбөйт. Баардыгын даярдап, өзүнүн өлүмүн билип калган үчүн Жайнагүл Толкунбекти үйлөнтөт өз колу менен. Бул жерде мен баягы илгерки биздин чоң апаларыбыздын образын бере кеттим. Кандай биздин апаларыбыз айкөл болгон. Биздин апалар илгери эми муну жанагы эки аялдуулукту дегендер жактырат болуш керек аябай. Себеби дегенде бизди илгери апаларыбыз баягы жолдошу балалуу болбой калса өздөрү тандап алып беришкен да. Мен көрүп деле калдым. Мен бир кудагыйым ошондой болчу, эжемдин кайненеси. Жакшынакай жайнаган жаш келин болчу, тиги байбиче болчу. Анан биз ошо эжемкине барганда эже деп күндөшүн. Эже деп кайрылат экен, экөө эже сиңди болушуп. Анан толтура төрөпүр, өзү суп-сулуу экен. Анан мына азыр ошонун неберелери, мына менин азыр жээндерим да. Анан татынакай сулуу келин экен, жетим кыз экен да болгону. Анан ошо бүт татынакай сулуу кыздары балдары. Анан ошо бардыгы байбичени, кудагыйыбызды, чоң кудагыйыбызды апа дейт экен. Жездем да ошо кийинки эми баягы кыргызча айтканда Токолдун баласы, а бирок байбиче баккан. Төрөп эле этек алдынан бага бериптир. Бул деген эмне деген айкөлдүк. Жолдошуңду бергениң аз экенсип, анын 7-8 баласын багып атасың уже. Бул өтө чоң баягы кыргыздын аялдарынын кененпейилдиги да. Анан эми мен ойлосом, ошондой эле жазуучулук шыгым бар экен да, журналисттик. Анан ушу бир ыгын таап сураганда ошо кемпир байбичеденчи, негизи ага мен жакчымын. Ой деп, кудачам деп жакшы көрчү. Анан эмнеге ушундай кылгансыз деп ушинтсем, бу жерде да чоң тарбия бар экен да, чоң кам көрүү бар экен. Бул биринчиден эле мен жолдошумду аябай жакшы көрчүмүн деди. Мен жолдошумду аябай жакшы көрчүмүн, мен башкага кетишин каалаган жокмун. Мен балалуу болбогондон кийин кетет да башкага деди. Абдан жакшы турушчу экен. Анан бул ошо байла эме экөө сүйлөшөт экен, өзү баштайт экен байбиче. Мен сени өзүм үйлөнтөм, кетпейсиң. Балдарыңды багабыз ушундай деп бир өзүн аябай бийик койгонда, бул чоң адамгерчилик да. Анан күндөшүнүн балдарын баккан. Анан жолдошу ошентип бир үйдө жашашкан. Өзүнчө өргө коюп койгон экен эшикке. Анан ошентип жакшынакай өздөрүнчө бир какой-то келишимге келишип, анан ошо андан дейт, анан жолдошум кетиргим келген жок биринчиден дейт, экинчиден дейт, жолдошум кайгырып, кайгыга батып оорукчал боло баштады дейт. Же мени кыя албайт дейт. Мени менен жашайын десе баласы жок, туягы жок, ушундай бир жакшы кишинин дейт. Анан мен ушул маселени чечип бердим дейт. Анан тиги жаш кызды алып бергенден кийин кыргыйдай болуп, чалым белин байлап дейт, жашарып. Ден соолугу оңолуп калды дейт. Демек, окуя кесиптешим айткандай, Толкунбек алып жүрүп отурган окуя ушул китеп менен бүтүп атабы? Жок, 4-сү бар.
Төртүнчүсүн эже жазасың деп айткан эмес, мен чындыкты айтайын. Анан төртүнчүсүн окурмандар сурап атышат. Көбү мага кайрылышты. Төртүнчүдө бул жерде Зыйнат Күнболот менен жашап, Күнболот өтүп кетет дүйнөдөн. Зыйнат каалабаган менен Күнболот абдан жакшы көргөн да Зыйнатты. Анан ошон үчүн тиги Зыйнаттын бир кейиген жери бар го, эжеде жазганда. Болгон ушул Күнболот командировкада жүргөндө боймо болуп калганы, болбосо Күнболот күркүрөтүп 2 ай той бермек деп капа болот го. Анан ошо Күнболот менен кийин табышып чогуу жашайт, кийин Күнболот да өтүп кетет. Бирок Күнболот балалуу чакалуу болот. Күнболоттун аялынын өзүнүн бир историясы бар бул жерде. Анан бул жерде Толкунбек тирүү калат, значит китеп бүткөн жок. Өзөктү сен айткандай Толкунбек сүйрөп кетип атпайбы? Бул жерде Толкунбек менен Жибек Жакшынакай жашап атышат. Ошондо тиги Күнболоттун жашоосу кайра Толкунбек менен ошол ракурстан караганда да алардыкы өзүнчө экен да, анткени анын бала чакасы, үй бүлөсү бар болот экен. Ал анткени Зыйнат менен жашап жүрүп кетти да. Кетип башка үй бүлө куруп, демек кайра айланып келгенде ошондо ар жакта дагы бир чоң окуя бар экен да. Бирок биздин коомдо ар бир окуя чындык, ойлонуп көрсөк. Жаңы элекедей бирөөнү жаман көрүп, тиги туура эмес же бул туура эмес дей албайсың. Ар биринин өзүнүн чындыгы бар. Анан коомдо да болуп келген нерсе да булардын баардыгы. Ошон үчүн сиздин айтканыңызды эле ойлонуп эле отуруш керек болуп атат баягы. Күнболот ошон үчүн романда. Ошон үчүн роман. Анда ошон үчүн ар романда деген бир нече адамдын тагдыры болуш керек да. Ошон үчүн ошого белсенесиң да. Ошон үчүн ар бир романда ар бир каармандын таржыма калын жазып отуруп килейген китеп болуп атпайбы? Анан эми мен бул кинону көргөн да жокмун, жана башында силерге айттым, көргөнгө убактым болбой атат. Анан муну эми чынында мыкты сериал болуш керек да. Жанагы эле мыкты сериалдардын бири болуш керек. Себебинде бул жерде көп кишинин тагдыры болуп атат. Анан китептин 4-чү китеп уланышы ошо жана сен алып кетип аткан Өзөк Толкунбек алып кетип аткандан кийин Толкунбек тирүү. Анан бул жерде Асан менен Үсөнүн тагдыры кетет. 4-чү китепте. Ошо сериалды көрө эле экенсиз. Ал жанагы окуялар эми негизинен негизги өзөктөр калгандагы, анан кийин кошумчалар болуптур чыгарма менен салыштырып караганда. Анан бүгүнкү жашоого алып келгенге аракет кылган да. Ал жерде телефон колдонот, бүгүнкү замандын ой жүгүртүүлөрү менен ошентип чагылдырылган. Эми азыр биз сериалды көрүп 12-чи серия менен бүттү, жанагы жерден. Биринчи сезон 12-чи серия. Ошондо кайсы жерге келип токтоп атышат алар? Биринчи жолу Жайнагүл Зыйнат менен Толкунбек жана конокко барып жолугуп калышты. Жок, конокко барып жолуккан жок. Андан кийин Даана экөөнү кармап атат да. Ошондо өз көзү менен көрүп атат. Мастерскойдон жолугап отурбайбы? Экөөнүн мамилеси бар экенин ошол жерден өз көзү менен көрүп ишенип атат. Андан аркы жагы болсо кандай өнүгөт сериалда биз билбейбиз. Бирок ушул тасма тартылган жакшы эле негизинен. Ооба, жакшы да, албетте жакшы. Эмнелерге өзгөчө көңүл бурса деген, эми сиз сценарий менен дагы, кино менен да тааныш эмессиз. Бирок ушул чыгарманы жакшы билген киши катары эмнелерди кошуп алып, эмнелерге мындай басым болуш керек деген ойдосуз. Бул жерде эме да, эми мен баягы көп жыл сыртта жүрдүм да. Сыртта жүргөндөн кийин бул жака келгенде мен албетте кызыгам элдин эмесине, маданиятына, кинолорго, тиги концерттерге барганда. Анан сыртта жүргөндөн кийин сыртта Москвадагы, бул жактагы салыштырганда айырма чоң болуп калат. Анан мен ошо менин эмем кинорежиссерлордон суранарым ошо раз чоочун киши боюнча жасап аткандан кийин ошондон чыкпаш керек да. Кээ бирде мен жана Кыяматты көрдүм бекен, ошо кээде китепте башка дагы, кинода такыр башка болуп калган да. Баары бир китептегидей эмес жерлери бар. Анан ошол китеп өзөктү сакташ керек да. Ал үчүн сценарийди жазган адам ошондой кылып жазып бериш керек. Тарткан режиссерлорго. Анан кээде ашыкча сырттан киргизип жибербеш керек да. Сырттан эле мындай кээде башкача өзөк бузулбаса дейм да. Өзөк бузулбаса эле. Себеби дегенде китеп чындыктан алынып атат да. А эгер фильмде чындык болуп чыкса,
анда сонун эле болот. Жана бизде Василий Шукшин болгон да. Ошо акырында ошо Алмысынбай режиссерлорго кинону өзү тарткан да. Кийинки чыгармачылык акыр жылдарында өзү кошо тартышкан кинону. Ошондо эгерде действительно жакшы өзөктү сактаса, фильм сөзсүз түрдө жакшы чыгат. Мен ошентип ойлойм. Заманбап демекчи баса китептин уланышындачы сиздин чыгармаңызда кайсы доорду көрөт, окуйт? Кайсы заман? Бул аралыгы акыркы жылдар, бул сен айткандай заманбап, телефондор, биздин эле учурда. Интернет биздин эле учур колдонулат. Миграция. Сиз уландысын качан жазып бүттүңүз? Ошондо 4 жыл убакыт кетиптир, 4-5 жылдай. Зор эже өткөн жыл кайсыл жыл эле, ошол жылдан баштап эле жаздым да мен. Ошондо бул где-то 18-жыл чыкты го, китеп. 18-жыл чыкты. 18-жыл чыкты. Анан кийин китеп чыккандан кийин Кыргызстанда өткөрөм деп мен такыр ошондо чолом тийбей калды. Ошондой бир жумуштарга болуп калып, анан мен Москвада өткөрдүм презентациясын. Ошондо эле китеп абдан жакшы тарап кетти. Андан кийин былтыр бул Турардын филиалынан чыкты, Аскар деген бала чыгарды. Анан Аскар айтты, эже китепти дагы сурап атышат деп, былтыр. Дагы чыгаралык деп. Анан мен дагы чолом тийбей ушинтип алакты болуп жүрө бердим. Анан бир күнү дагы айтты Аскар чалып, эже өздөрү чыгаралы деп. Дүкөнчүлөр өзүбүз чыгарып алалы деп атышат деп. Анан мен макул деп ошентип атып эле дагы ошондой биз бир кырсыкка кабылдык да, дагы менин колум бошобой калды. Анан быйыл мына жакында эле чыкты дагы китеп. Дагы деле ошо чыгара албай атам, мен колум каражат керек биринчиден буга. Эсептетсем 240 000 болот экен. Анан 240 000 сом акчам жок, кантип чыгарам деп ойлонуп калсам эле анан ошо китеп саткандар табылды деген бала, эже гонорарыңызды айттыңыз, мен төлөп, сиздин гонорарыңызды төлөп берип, мен өзүм чыгарайын деп. Анан өзү чыгарыш, окурмандар чыгарып алды да, мындайча айтканда китеп сатуучулар. Элдер өзү сурап. Элдер өзү суранып. Азыр басма үйлөр дагы жакшы ушу китепке салым кошуп атышат. Авторлордун чыгармасын алат, авторго да гонорар төлөп берет, өздөрү да китеп чыгарып. Ошондой болду да меники. Мындан биздин эл китепке колдоо кылып, сөзсүз авторлордун чыгармаларын сатып алып, көбүрөөк сатып алып, көбүрөөк окуп, бири-бирибизге белек бергенде дагы ушул китепти алып, белек катары сатып барып бири-бирибизге белек кылганды бир адатка айлантып алсак, бул чоң бир жол, багыт болмок, Ооба, сонун бизден дагы сурап аткандар көп. Уруксат бересизби? Уруксат берем, албетте уруксат берем. Эми окурмандар сенин китебиңди, сенин чыгармаңа кызыгып укса, бул автордун бактысы деп ойлойм мен. Анан мен деле ошо кечегиде өзүм чыгарам, жок уруксат бербейм дебей, дароо эле уруксат бердим. Чыгара бергиле, мага гонорар төлөп берсеңер мейли ага деле деп эле дароо эле уруксат бердим. Элге жеткенге эмне жетсин. Анан биринчиден сүйүндүм эженин аманатын аткарганга, экинчиден экинчи жолу чыгып атат. Мурда 1000 чыгарганбыз, азыр 1000. Бул былтырдан бери суранып атат эл. Өзүмө канча кайрылуу болду. Мынча китеп алат элек, мынча китеп алат элек. Жеке окурмандардан бир үйдө азыраак китеп калды эле. Аларды да ушундай келип, өздөрү келип алып кетишти. Оштон Жалал-Абадтан сурап атышат өзүмө чыгышып. Анан эмнеге мен макул болбойт элем? Мен макулмун. Анан бул уккандар ойлошу мүмкүн, эми Бактыгүл Сейитбекованын китеби ушу Зор эженин аркасы менен эле чоочун киши болгон үчүн тарап кетти деп. Буга чейин деле Темир тор артында солган гүлдөр деген романым чыккан. Ал деле ушундай талашта болгон. А деле абдан жакшы өткөн. Аны басмадан чыкканда эле 1000 китепти бирөө сатып алып койгон. Дароо эле. Анан эми окуганга албетте уруксат берем. Бул эле китеп эмес, мен башкаларын деле бергенге даяр болуп келдим азыр. Рахмат эже. Буюрсам, азыр эми ошо китеп окууга мүмкүнчүлүк жок заманда биз дагы ошол элге салым болсун деп аудио варианттарды көбүрөөк даярдап атабыз. Анан аудио вариант бул жакшы болот экен да. Жумуш кылып атып, 2 иштен 1 иш китеп менен таанышып жүрө бересиң, уга бересиң. Өзгөчө сиз айткандай романдарды азыр бир
бошоп калып эле мына китеп менен жүргөн биз деле анда санда атайын убакыт бөлүп окуганга убакыт бөлбөсөк кол тийбейт. Убакыттар болуп калды. Ошо мен акыркы күндөр абдан сүйүнүп атам ушуга. Китеп окубай калды балдар деп кейип атпайлыбы? Анан азыр ушу 1-2 жылдан бери кайра эл кызыга баштады окшойт адабиятка. Өзүм чыгармаларыман ошону билип калдым да. Анан бул сүйүнө турган нерсе. Канчалык элге окуса ошончолук жакшы. Азыр Каргыш деген романым мына бүтүп акыркы эмелерине турам, акыркы беттеринде. Анан Фейсбукка берип атам да. Эми ушунун да китебин аябай суранып атышат, китеби качан чыгат деп. Анан колум бошобой калып кээде убакыт бир жумада бир коюп калып атам. Капа болушат, эртерээк койбойсузбу, күтүп атабыз, чыдамсыздык менен күтүп атабыз да. Эми убакыт иштеген кишиники ушул экен да, башка да жумуштар бар. Анан демек эл китеп окуп атыптыр да. Ошого сүйүнөм мен. Чыдамсыздык менен күтүп атабыз деген Кудайга шүгүр, эл адабиятка кайра кызыгып калыптыр деп. Сонун ошентип сизди кийинкисин чыгарбайсыңбы, улантпайсыңбы деп урушкандай биздин дагы угармандарыбыз бар. Чоочун кишинин уландысын чыгаргыла деп. Демек сиздерге сонун жаңылык. Буюрса жакында мына ушул Чоочун киши чыгармасынын сиздер күткөн уландысын буюрса даярдайбыз. Эженин уруксатын алдык, уруксаты менен сизге абдан ыраазыбыз эже. Чыгармачылык ийгилик, дагы башка керемет чыгармаларыңызды жазып, өз окурмандарыңызга тартуулап, андагы ар бир окуя бизге окурмандарга турмуштук сабак болсун. Сиздин бир жазуучулук, акындык, чыгармачылык жолуңуз даңгыр болсун. Бар болуңуз. Рахмат чоң. Силерге да ийгилик. Арышыңар арбый берсин, канатыңар жайыла берсин, окурмандар көбөйсүн. Адабият деген жакшы нерсе. Ошо жакшылык, ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат эже. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн мына биз эл кызыккан канча жылдан бери ушул окурмандардын, кыргыз журтунун бир көңүл жүрөктүн толтоосунан бир орун алган чыгарма жөнүндө бүгүн кеп кылдык. Албетте Зуура Сооронбаева автор мынакей өзүнүн шакирти эжебизге баардыгын түшүндүрүп айтып берген экен. Зуура Сооронбаева чечмелеп бергендей эле кабыл алыңыздар бүгүнкү айтылган ойлорду. Андан тышкаркы Бактыгүл эже өзү жазган бөлүктүү болсо, буюрса алдыда аудиосун дагы чыгарабыз. Мынакей кааласаңыздар китеби даяр экен, сатып алып окуңуздар. Андан кийин буга дагы бир убакыт бөлүп туруп өзүнчө бир муну да чечмелеп беребиз. Азыр болсо тийди кашты баягы азын оолак анонс кылып койдук. Ооба. Албетте Зуура Сооронбаева өзү ишеним артып, аманат кылып таштап кеткен китеп, чыгарма. Бул кызык болбой койбойт деп ойлойбуз. Демек, алдыда баарыбыз чогуу угабыз. Ошондой эле Бактыгүл Сейитбекованын Facebook баракчасына дагы катталып, мына ушундай бир кызык чыгармаларын окуп турсаңыздар болот. Ошондой эле айта кетели, биз азыр Технопарк Коворкинг борборунун подкаст студиясында отурабыз. Мына ушундай подкасттарды даярдоого колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы башка иш-чаралар, офистер керек болсо, заманбап китепкана мына ушул борбордо бардыгы бар. Ушул жакка келсеңиздер, сиздер менен дагы подкаст кылып маек кылабыз. Китеп окуйбуз чогуу.